Бүгін 8 декабрь Кыргыз Республикасынын телевидение кызматкерлеринин күнү. 1958 жылы Бишкек телестудиясы негизделип, дал ушул күнү Кыргыз телевидениесинде алгачкы берүү обого чыккан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин телерадио жааты тынымсыз өнүгүү менен бүгүнкү күндө республика боюнча мамлекеттик жана жеке менчик телеканалдар иш алып барып келет. Саламатсыздарбы, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев, алгач чыгарылыштан кыскача. Ал эми быйылкы 2017 жылдын 1-майында Кыргызстандын тарыхында алгач ирет республиканын бүткүл булуң бурчун Full HD форматында камтай алган New TV телеканалы обого чыкты. Каналды Нурланбек Шакиев жетектеп, аз убакыттын ичинде калктын калың катмарынын сүймөнчүлүгүнө ээ боло алды. Туура мына азыр биздин телеканалдын обого чыкканына 7 айдан бир аз убакыт ашты. Тактап айтканда үстүбүздөгү жылдын 1-майынан тарта бүтүндөй Кыргыз Республикасынын территориясына чыгып атабыз, көрсөтүп атабыз. Андан сырткары мына 2 ай болду. Азер Space деген спутникке чыгып, бүгүнкү күндө Евразия континенти да көрө баштады да. Албетте, азыркыдай оор атаандаштыктын мезгилинде телеканалдардын мындай толук кандуу заманбап эрежелер менен жашап кетиши абдан оор маселе. Бирок ошого карабай биздин чыгармачылык эмгек жамаат жана өзүбүздүн мындай заманбап аракеттерибиз менен талбаган эмгек менен аздыр көптүр ушул кыска аралыкта бүтүндөй ушул элдин оосуна алынган, эл көрүп баштаган жакшы телеканалга айландырып алдык деп мен толук ишенем. Эми буга биринчи кезекте биздин нейтралдуу болушубуз, тактап айтканда кыргызча бейтараптуулугубуз чоң көмөгүн тийгизип атат. Биз бир жактуу оппозициялык же болбосо бийликти жактаган же оппозицияны колдогон телеканал эмес, бейтарап болгонун болгондой көрсөтүп атабыз. Ошолдун негизинде биздин көрүүчүлөрүбүз артып атат деп мен толук ишенем. В эфире информационная программа «Күн жүрүш», студия Алия Рашева. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. Ободо ар күн сайын, ар бир саатта жеринен ыкчам ылдамдык менен тартылып келген кыргыз жана орус тилдериндеги жаңылыктар күн жүрүш программасында жаңырып турат. 40 майда курагым, 40 өлүп зорго курадым, зорго кураган курагым жоголуп кетип, 40 күн ыйладым. Темаларды бөлүштүргөндө дагы анын актуалдуулугуна карайбыз. Биринчи кезекте ал коомдо канчалык деңгээлде, маанилүү коомго канчалык деңгээлде маалымат керек, бүт баарын тактап алып туруп, анан журналисттер бөлүштүрүп теманы съемкаларга чыгып кетишет. Андан кийин ошол бул жерден айтып кетүүчү нерсе, бир 3 мүнөттүк сюжетти даярдаш үчүн журналисттин 5-6 сааты королот да, аны майын чыгарып бериш үчүнчү мындай оңой көрүнгөнү менен бир топ эле өзүнүн түйшүктөрү дагы бар. Ал эми биз кечки күн жүрүштү, саат 8-деги күн жүрүштү 30 мүнөттүк жаңылыктарды бериш үчүн биздин 8-9 саат убактыбыз кетет да. Аябай эле өзүнүн түйшүктөрү бар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, анан аардай болуп ошентип журналисттер аябай мээнет кылып келген жаңылыкты диктардагы элге так туура ошондой анын жоопкерчилик күчтүү деген ойду айткым келип атат да. Диктардын дагы эгерде эфирден аны туура эмес окуп алса же туура эмес айтып алса дагы бул ошол күнкү мээнет текке кетет да, мындайча айтканда. Күндүзгү дайджесттеримди бүткөндөн кийин эгерде убакыт болуп калса бир саат уктап эс алып алам. Убакыт болбосо уктабайм, ошо көздөр кызарган боюнча чыгам эфирге. Андан сырткары көчөрдү күтөм, студияда жигиттерди. Алар качан студияны даярдап бүтөт. Андан сырткары текстти күтөм. Болбосо мына текст окуп атканда азыр чекемен дагы атат, жонуман да мындай суу тер кетип атат жөнүндө. Ошого карабастан талыкпай эмгектенебиз. Себеп дегенде ошо эфирди сүйгөн адам ушинтип иштейт.
Assalomu alaykum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Таң маанай берүүсү башталды. Барыңыздарга кутман таң каалайбыз. Арыбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул Таң маанай программасында кайрадан ар бириңиздердин үйүңүздөрдө коноктобуз. Бүгүн сиздер менен Барпы Матраимов жана мен Айпир Адамкулова болмокчубуз. Ар бир агарып аткан таңдын нуру менен кошо жалпы журтка жагымдуу маанай тилеп, күн сайын таңкы саат 6-да таң маанай берүүсү орун алат. Таң аткандан бал издеген арысы мал жан үрөп, тызылдаган эмгек жамаат калкка социалдык, көңүл ачуучу берүүлөрдү, шоу-бизнес тармагындагы акыркы кабарларды, башка каналдардан жаңыра элек эксклюзивдүү клиптерди, коомчулукта катталып жаткан өзгөчө окуяларды, саркеч болуунун жолдорун, сулуулук сырларынан тарта интеллектуалдык берүүлөрдү өз ичине камтыйт. Я и пою на русском, короче, переводчик не надо. Кастинг аркылуу келгенбиз. Анда бул жакта алып баруучулар жетишсиз болуп, алгач келген күнүмдү эч качан унутпайт болушум керек. Бул жакка гана эмес, негизи эле телевидение чөйрөсүнө биринчи жолу келгем. Толкунданган, маябай калтырап, титиреп атып, чу дегенде эле алгачкы эфиримди, алгачкы телевидениеге таштаганга да муну түз эфирмен баштагам. Унутулбас. Таңкы программаны алып баруу чынында жоопкерчиликтүү биз үчүн летучкадан айтылган сөздөр баягы жөн эле биз үчүн оор болуп кетет да, кээде ошонун сөздөрдү угуш дагы, бирок баягы катан оңдойбуз деңизчи. Эртең менен элдин маанайын көтөрүшүбүз керек. Өзүбүз уйкуда келип араң алып барып атсак, кайра катыларды угабыз, Ошол эле учурда үнүбүз ачылбаган ырчыларды эмне үчүн атабыз, үндү ачыш керек, анан темага эртең менен тура калып эле ошо даярданышыбыз керек, бардыгына даяр болушубуз керек. Улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр биз англис иштешебиз. Ооба, англис тили тууралуу биз маек курабыз. Таң маанай программасы ар бир эфирде 3-4 конок чакыруу менен өтөт да, коноктор менен маек. Ошондуктан биздин берген сурообуз коноктун жооп берген баягы жообунан акылдуу болуш керек да, жогорку деңгээлде болуш керек. Ошондуктан биз келе турчу коногубузга алдын ала даярданып, анын тарых таржымалын, анын ишмердүүлүгүн бүт баягы окуп билип чыгабыз. Эфирде баягы ар кандай коноктор болот да. Бирөө олуттуу болот, бирөө юмору менен келет. Мен көбүнчө юморго басым жасаганга аракет жасайм да. Анан баягы телекөрүүчүлөр да ар кырдуу болот да. Анак баралындай олуттуу барып суроолорду берип, мен бир аз ошого юмор кошуп, икемдеп кеткенге аракет жасайм да. Анан бири-бирибизди толуктап турганыбыз дагы ошонун жыйынтыгында баягы көптөр айтышат дейт да, өкмөр бири-бирине мындай дал келишесиңер алып баруучулук жагынан депчи. Анан айжан менен дагы чыккан күндөр болуп калган, Өзгөчө эртең менен эрте жумушка келген дагы бир бул деле жоопкерчиликтүү нерсе да. Кечинде болсо уйкуң келсе дагы даярданышың керек. Эртең менен алгач эфирге чыгып жүргөн күндөрү эртең менен эрте 5-те 4-тө туруп алат элем да. Анан келесиң кээде болсо ошол барпы кечигип калган учурлар болот. Барпыны күтүп отуруп качан келет деп айтор маанайың чөгүңкү болсо дагы өзүңдүн маанайыңды көтөргөнгө аракет кылышың керек да. Айла жок. Айла жок. Телекоммуникация тармагында бай тажрыйбага ээ адистердин автордук берүүлөрү медицина, тарых, дин, социалдык көйгөйлөрдү камтып, ободо кыргыз таануу, акыл заман, эл билсин, давагер, ислам бүгүн, жаратман, учурчак, ааламга жол аталышындагы ар жуманын белгилүү бир мөөнөтүндө орун алып, көпчүлүктүн сүйүп жана күтүп көргөн берүүлөрүнө айланды. НТВ өтө жаш телеканал. Анан ошо жаштыгына карабастан, ошо жакында эле уюшулганына карабастан, бүгүнкү күндө алдыңкы телеканалдарга бир жылга жетпей теңелишти десек болот. Айрым жактарынан алдыга озуп кетти десек болот. Себеби силердин жанакындай форматыңар, силердин жанакы өзгөчө бир жакка эмес, эки жакка эмес, бүтүндөй өзүңөрдүн алган багытыңарды бир жакка ыктабай, өзүңөр баягы бүт барлык океан болобу, жаңылыктарды болобу,
тең салмакта бергениңер өзгөчө мына акыркы учурларда телеканалдарда ушул маселе кичине мындай бир таңсыктыкты пайда кылган. Силер ошол баягы таңсыктыкты мындай толтуруп атасыңар. Силердеги баягы кадрлар барын чечет дейт. YouTube-да жалаң баягы такшалган жаш анан изденгич журналисттер келип ушу жаңы багытты изденип иштеп атканыңар дагы силердин өзгөчөлүгүңөрдү көргөзөт. Бир топ көрсөтүүлөр чыгып жатат. Алар ошол өздөрү көтөргөн жүгү боюнча, жасаган иши боюнча мурда 30 жылдан бери мамлекеттик каналдар жасап жаткан ишти аткарып атат десек эч жаңылбайбыз. Себеби мындай эч кандай коммерциялык же болбосо бир кандайдыр бир баягы корпоративдик максаты жок. Жалаң гана элдин мүдөөсүн, мекенчилдиктин мүдөөсүн көтөргөн материалдар менен элге жагып, ушул өздөрүнүн патриоттуулугундагы жарандык тиги жүзүн дагы анан эң жогорку профессионалдык деңгээлин дагы көрсөтүп жатышат десек эч жаңылбайбыз. Республиканын бардык аймактарынан жана Москва шаарынан тартылган атайын репортаждар карапайым калк менен жакын болууга көмөктөшүп, айыл турмушун жана мигранттардын абалын жакындан таанууга өбөлгө түзүүдө. Кыргызстандын жалпы калкынын саны 6 миллион боло турган болсо, анын 1 миллионго жакыны коңшу Казакстан жана Орусия өлкөсүндө эмгектенип келет. Телеканалдын жетекчилиги дал ушул көйгөйдү жон териси менен сезгендиктен New TV телеканалы Азия жана Европа континенттерин өз кучагына камтып, алыстагы бир боор бир туугандарга кыргыздын көөнөрбөс ата мурасы болгон комуз күүсүн күн сайын угууга өбөлгө түзүп, өлкөдө болуп жаткан окуяларды бал тилдүү эне тилинде жаңыртып келет. Биз эмгек мигранттарыбыздын жекеле ушул бир эле Россияда эмес, керек болсо Түштүк Кореяда жана Европада алыскы чет өлкөлөрдө жашаган эмгек мигранттарыбыздын турмушун көрсөтөлү деп атабыз да. Ушуга окшогон долбоорлор андан сырткары мына жаңы жылдан кийин бир дагы жаңы долбоор алып чыгабыз. Өзүбүздүн эле ички саясатыбызды, ички турмушубузду көрсөтө бербей, тышкы саясатта биздин ордубуз кандай болушубуз керек. Ушу тышкы саясатка байланыштуу дүйнө кайда баратат, биз кайда барабыз, ким менен болушубуз керек сыяктуу бир жакшы 1 сааттык көрсөтүүнү жумасына бир жолу алып чыгайлы деп атабыз. Саясатка азыраак көңүл бөлүп, элдин мындай маданий турмушун, спорт, билим берүү, тарых, дин ушуларды көбүрөөк чагылдырайлы деп атабыз да. Себеби дегенде эл саясаттан аябай тажап калган учурда саясий көрсөтүүлөр бизде жаңылыктардын гана ичинде болбосо, атайын саясий көрсөтүүлөрдү биз дээрлик жок эсе кылабыз да. Бардык абалды толук көзөмөлгө алып турат жана бийиктете ток көтөрүлдү ошол жерде сокку. Спорт дүйнө калкынын дээрлик 99% кызыгып, сергек жашоого умтулган адамзаттын ажырагыс бөлүгүнө айланып барат. New TV каналы бул тармакта да кайдыгер карабастан, Кыргызстанда биринчи жолу Европанын мыкты футболдук командаларынын оюндарын түз алдып көрсөтүү укугуна ээ болду. Бүгүнкү күндө спортту сүйгөн мекендештер эми ар бир оюн сайын New TV телеканалы менен бирге Европага саякат алып, сергек жашоого умтула алышат. Өзгөчө учур бул Италияда болду. Рома менен Лацио бири-бирине каршы ойноп атканда, ошол биринчи тайм бүтүп, экинчи тайм жаңы башталганда бир 5 мүнөт ойногондон кийин ал жакта аба ырайы бузулуп, нөшөрлөгөн жамгыр жаап, ошондо бир жарым сааттай оюн токтоп калды. Анан бизге маалыматтар башында келбей, бир аздан кийин келди. Качан ошол нөшөрлөгөн жаан токтосо, ошондо кайра оюнду баштайбыз деп. Ошондо саат бир 5ке жакын кеткенбиз да. Бирок эфир үзүлтүүгө учураган эмес. Өлкөдө акыркы 10 жыл ичинде жол кырсыктары күч алып, ага бөгөт коюуга бир канча аракеттер көрүлүп келет. Дал ушундай максатта ишке ашкан New TV патруль көрсөтүүсү айдоочулардын ашкере мыйзам бузууларын коомчулукка жеткирүү менен бирге калкты жол эрежесин сактоого багыттап келет. Мен ойлогом абдан кичинекей телеканал деп, бирок абдан динамикалуу телеканал да. Анан өзүңөрдүн имаратыңарга дагы, кеңсеңерге да баргам. Ана ошондон бери дагы көрүп турам.
негизи абдан жаш журналисттер иштейт, анан абдан динамикалуу, ар кандай маселелерди көтөргөн телеканал. Мындан ары дагы мындай өсө бергиле. Теле журналисттерде эмне маанилүү, бул камерасы абдан жакшы сапатта болуш керек, техникалык жагы, жабдууларычы. Анан мобилдүү болуш үчүн алар ошо телекамера менен бардык жерге учуп барып, жетип барыш керек да. Мен силерге ошондой стабилдүүлүктү каалайм. Анан калемиңер курчубасын дейт го, силерде ошо микрофонуңар дайыма ачык, ар бир тарапка ачык болуш керек, ошону каалайм. Акыркы мезгилде телеканалдар менен катар интернет бүткүл ааламга торун жайып, коомчулуктун кызыгуусун арттырып келет. New TV каналы да мезгилдин агымы менен кошо сүзүп, интернет булактарында Facebook, Одноклассник, Instagram баракчаларын ачып, эң эле кыска мөөнөттө New TV'нин YouTube каналы 4 миллионго чукул көрүүчүгө, ошондой эле 30 миңге чукул катталуучуга ээ болду. Жаңыдан гана түптөлгөн телеканал үчүн бул чоң ийгилик. Аябай жакшы телеканал, дайым эле ачык берет, анан кийин объективный передачаны кылып атат. Ошо жакшы сүйүнөм силерден. Аман болгула, ошондой эле жакшы иштегиле. Силерге чоң рахмат. Алла куш-кубат берсин силерге. Каналдын техникалык базасы заманбап талаптарга жооп бергендей камсыздалып, жарык жана кенен студиялар акыркы технологиядагы декорацияларга ээ болуп келет. Эфирди калкка өзгөлтүксүз жеткирүүдө техникалык топ күнү түнү иш менен алек. Ошо журналисттер телевидение биз биринчи, төртүнчү бийлик деп айтайбыз. Сиздер кандай ушул бир событияны көрсөтсөңөр, элде мындай сиздердин сөзүңөрдөн ушул бул событияга, бул эмеге өзүнүн көз карашын формировать этет. Мен силердин ишиңер абдан жооптуу, биринчи иретте оор жана жооптуу. Мен ошо журналисттерге ишиңерге да ийгилик каалайм. Андан кийин дайым ушу профессионалдуу болгонуңарды чакырат элем. Күндөн күнгө каналды күтүп көргөн, сүйүп көргөн телекөрүүчүлөрдүн саны өсүүдө. Эң эле акыркы көз карандысыз эл пикир изилдөө агенттигинин жүргүзгөн сүйүктүү канал сурамжылоосунда New TV телеканалы 7-чи орунга ээ болду. Бул телеканалдын акыркы көрсөткүчү эмес. New TV каналы багындырчу бийиктиктер дагы да алдыда. Урматтуу кесиптештер, New TV телеканалынын жамааты сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет, анткени мына силердин телеканал бир жаңыча багытта, жаңыча өзгөчө нукта чыгып атат. Ачылганына аз эле болбой, жетекчи Нурлан Шакиевдин демилгеси менен өзгөчө коллективдин жаш экенине мен таң калдым. Жаңылыктарды дагы берүү ыкмасы башкасы, мына бизде билесиңер, рынокто азыр жайнаган телеканалдар бар. Бирок силер мына өзгөчөлөнүп, бир топ көрүүчүлөрдүн мындай купулуна толо алдыңар. Баарыңарды майрамыңар менен куттуктайм. Буюрса келечекте ушул бул жагы ат башыдагы, тияктагы алайдагы, же болбосо Зардалыдагы көрөрмандардын бардыгы ушул New TV телеканалын көрөт элем деп, кетменин таштап, ушинтип келип кечинде дасторкондо чогулганда бардыгы ушу New TV телеканалынын айланасына чогулуп, силердин маалыматыңар менен сугарылып жүрө бериңиздер. Анан анча-мынча бизге окшогон жанагы оппозициялык маанайда сүйлөгөн депутаттарды да чыгарып коюп атасыңар, катуураак сөйлөсөк аны деле чыгарып коюп атасыңар. Ошодон кийин биз силерди аябай урматтап калдык. Майрамыңар менен. Бүгүнкү күндө New TV каналында жалпысынан 70 киши иш алып барып, бир муштумдай түйүлгөн кадр артындагы жана эфир алдында кызматкерлер кумурскадай эмгектенип, күндүзү болгон энергиясын, түндөсү болгон таттуу уйкусун телеге арнап келишет. Ободо орун алган ар бир мүнөт эфир баркын билген бул кызматкерлер үчүн өтө баалуу. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган оператор, монтажер, кабарчы, диктор, алып баруучулар, техник, үн режиссер, продюсерлер тынымсыз изденүүнүн, ар күнү жаңы ачылыштарга багыт алуунун үстүндө.